Кийинки сөз Кыргыз Республикасынын юстиция министринин өкүлү Айнура Кимсанбаевнага берилет. Трибунал. Урматтуу сот, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 403 беренесинин 4 бөлүгү, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23 беренесинин 3 бөлүгүнө, 58 беренесинин 4 бөлүгүнө шайкеш келе тургандыгы же жоктугу жөнүндө маселедеги табылган айкын эместик Мацаков Кадырбек Мусаевичтин өтүнүчү боюнча Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги төмөнкүнү билдирет. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23 беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана алар ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Алар абсолюттук ажыратылгыс жана кимдир бирөөнүн кол салуусуна мыйзам жана сот аркылуу корголгон деп таанылат. Адам укуктары жана эркиндиктери Кыргыз Республикасынын жогорку баалуулуктарына кирет. Алар түздөн түз колдонулат. Бардык мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын ишинин мааниси менен мазмунун аныктайт. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 61 беренесинин 1 бөлүгүнө ар бир адамга өзүнүн Конституцияда, мыйзамдарда Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдерде, эл аралык укуктук жалпыга таанылган принциптеринде жана чечимдеринде каралган укуктарын жана эркиндиктерин сот аркылуу коргоого кепилдик берилет деп каралган. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 7 беренесинде укуктук жана мыйзамдуулуктун үстөмдүүлүк принциптерине ылайык Кыргыз Республикасында кылмыш жаза сот өндүрүшү укуктун үстөмдүүлүк принцибин сактоо менен жүзөгө ашырылат. Ага ылайык адам, анын укуктары жана эркиндиктери эң жогорку баалуулуктар катары таанылат. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 10 бөлүмүнүн 46 главасында апелляциялык тартипте соттун чечимдери даттануу гана каралган. Ал эми Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 12 бөлүмүнүн 51 главасында кассациялык тартипте сот чечимдерине даттануу тартиптери каралган. Андыктан жогоруда көрсөтүлгөн кодекстин 439 беренесинин 1 жана 2 бөлүктөрүнө ылайык жогорку сот кассациялык инстанциядагы болуп эсептелет жана ушул кодексте белгиленген негиздерде жана тартипте соттук чечимдерди кайра карайт. Кассациялык инстанциядагы сот апелляциялык инстанциядагы соттун өкүмүнүн аныктамасын, мыйзамдуулугун кассациялык даттануу сунуш боюнча текшерет. Аны менен бирге көрсөтүлгөн кодекстин 440 беренесинин 1 бөлүгүнө ылайык мыйзамдуу күчүнө кирген апелляциялык инстанциядагы соттук чечим ушул главада каралган тартипте соттолгон, акталган адвокат жана мыйзамдуу өкүлдөрү, жабырлануучу же анын өкүлү, ошондой эле башка адамдар тарабынан даттанулуучу соттук чечимдер алардын укуктарына жана мыйзамдуу кызыкчылыктарына тиешеси бар болгон бөлүгүндө кассациялык инстанциядагы сотко даттанылышы мүмкүн. Ушуга байланыштуу жогоруда көрсөтүлгөн берененин 1 бөлүгүндө каралгандай күчүнө кирген апелляциялык инстанциядагы соттук чечим кассациялык инстанциядагы сотко даттанышы мүмкүн. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24 беренесинин 1 бөлүгүнө каралгандай Кыргыз Республикасы өз аймагынын чегинде жана өзүнүн юрисдикциясында турган бардык адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылат. Жогоруда баялгандардын негизинде кылмыш жаза кодексинин 403 беренесинин 4 бөлүгү Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23 беренесинин 3 бөлүгүндө 58 беренесинин 4 бөлүгүнө карама каршы келбейт деп эсептейбиз. Түшүнүктүү. Кадырбек Мусаевич, сурооңуз барбы? Юстиция министринин эмеси. Урматтуу судьялар, сурооңуздар барбы? Жок. Жоопкер тарап барбы? Суроо жок. Отуруңуз.